Pureflix Entertainment тартуулайт. Ребекка Джеймс, Андреа Логан Уайт, Брэд Стин жана башкалар. Мен күндү издейм. Мен жарыкты күтөм. Мен сенин ысымыңды издейм. Ар дайым бардыгын жайгаштырганга аракет кылам. Сен мага керексиң. Бул жашоодо жашаганга сен мага керексиң. Бардыгын оңдогонго сен мага керексиң. Менин жан дүйнөмдү дарылаганга. Саранын тандоосу. Кайгырба, жакында сен жаңысын сатып аласың. Көзүң тийбесин. Кебетең начар го. Ошондой. Мен аларды сүйөм. Бирок алар мени сүйбөйт. Эми алар сага көңүл бурат. Эмнеге сен мынтип жатасың? Анткени ал кайтпай турган үчүн. Эгерде кайтса дагы ал контекст менен иштешпейт. Абдан көп келип кетүүлөр. Аны карап кой. Ал анын башын айландырып жатканын артынан калбай. Кичинекей күчүккө окшош. Мени сүйчү. Бул эч нерсеге алып барбасын түшүнбөсө андан акыл аз. Анан башка эмне кылсын? Хенри Никтин артынан ээрчисинби? Жок. Менин артымдан ээрчисин. Андыктан алтыным Сара. Бул анын чоң катасы. Ага жол бербе. Мен сизди ишендире алам, мырза. Эгерде сиз мага бул мүмкүнчүлүктү берсеңиз, сиз өкүнбөйсүз. Суранам. Сен эми орточо башкаруудасың, Сара. Мени мырза деп эле койсоң болот. Рахмат. Кастл мырза муну абдан жакшы аткарат. Сен ушунча көп убакыт жумуш менен жүрө алам деп ойлойсуңбу? Ооба. Алар эмейл менен факс тууралуу угушкан эмес деп ойлосо болот. Кандайдыр бир суроолор барбы? Ооба. Мага кызык. Бул иште мен айлык маянанын жогорулашын күтсөм болобу? Сен сөзсүз оозуңду ачышың керек беле? Сара, мага айтууга уруксат бер. Качан мен кызматта биринчи ирет жогорулаганда, мен дагы айлыкты жогорулатышын сурагам. Билесиңби ал эмне деген? Ал Ник, мен сага көп айлык төлөп бермекмин. Бирок биз минималдуу айлык маяна тууралуу мыйзамды карманабыз деген. Биз сага 55%га көтөрүп беребиз. Сиз абдан бери ишенет экенсиз, Карсон мырза. Бирок мен 60ка чугулдайт го деп ойлогом. Бирок 55-60ка жакын да. Бирок 59дай жакын эмес да. Биз муну кийинчерээк чечим кабыл алгандан кийин сүйлөшөлү. Сен бул убактылуу кызмат экенин түшүнүп жатасың да. Биз Одри келеби же жокпу билгенче эле.
Ооба, албетте. Биз колдошубуз керек. Акыркы 2 жылда ал кош бойлуу болууга аракеттенип, биздин коопсуздук чыгымыбызды көбөйткөнүнө карабай, ал декрет отпускунан кайтып келет. Албетте, биз бул кызмат орунду сакташыбыз керек. Бирок ал чечим кабыл алгычакты жумуш токтобошу керек. Албетте, мырза. Дагы суроо барбы? Мен билгим келет, силер чечимди качан кабыл аласыңар? Кийинки этап Контекст компаниясын пландаштыруу 2 жумадан кийин башталат. Биз чечимди жумага чейин кабыл алышыбыз керек. Жакшы. Рахмат, Сара. Бул компанияда сен чындыгында абдан керектүүсүң. Сизге рахмат, менин жолум болду. Даярдангыла. Көңүл бургула. Алга. Ооба, тезирээк, тезирээк. Кана эми. Эң жакшы. Эң жакшы. Сага 20, 10. Кел атат, кел атат. Эми мындан ары эмнени коесуң? Бүгүн эртең менен эле койгом. Сен түшүнүп жатасың да, эгер Новак бул тууралуу билип калса, сени салып бериши керек. Эмнеге мени? Ойлонуп көрөйүнчү. Балким сен тапкыч болгонуң үчүн го. Цирктин кожоюну. Клей Тайке эмне болду? Эч нерсе эмес. Бардыгы эң сонун. Өзгөчө сенин таяжең бүгүн эртең менен мага керемет жаңылыкты айткандан кийин. Ал кайрадан кредиттик картасынан арылып жатабы? Жок. Ал кош бойлуу экен. Ооба. Эң сонун. Куттуктайм, Клей Тайке. Атасы ким деп ойлойсуң? Сен кызыксың. Колоноскопия сыяктуу. Жок, сен карыганда колуңа кичинекей наристени көтөрүп жүргөнүңдү элестетүү мага кызыктуу. Сенин дагы окшоштугуң бар. Койсоңчу, Клей Тайке, мени мынча бурчка такаандын кереги барбы? Сен деги түшүнүп жатасыңбы? 3 баланы чоңойтуп, бирок жалаяк алмаштырган эмесмин. Эми кызматташымды каралоодон коргошум керек. Силер бала төрөнүн контролу тууралуу уккан жок белеңер? Бала төрөлүүнүн контролу? Бул эмне? Бул илимдин өнүгүүсү сыяктуу 100% эффективдүү жана жаңылышсызбы? Эми билбейм. Тамекинин фильтри сыяктуубу? Мен шектенбейм, силерде бардыгы сонун болот. Сен деги билесиңби, баланы мектепке окутуш үчүн канча каражат керек? Аз дегенде эле 100 000, же болбосо 150 000. Бул мамлекеттик мектепте. Телефонго жооп бер. Мен болсо жалаяк алмаштырганга машыгышым керек. Дак Эванс, силерге Сара чалып жатат. Мени байланыштыр. Дак Эванс. Менимче ага ээ болдум. Керемет. Мен сага эмне дедим эле? Бул сеники болот деп сага айткан жок белем. Болду жыргой, андан көрүп айт. Майрамдатканга кайда алып барасың? Азырынча айтпайм. Аны кечирээк билесиң, жаным. Макул. Кечинде кезигебиз. Жолукканча. Жолукканча. Рахмат. Рахмат сага. Сен балага орундукту алдыңбы? Мен балага ээ болдум. Ошентип сен бул ишти алдыңбы? Эми билбейм. Алар мени чакырышты. Бирок так эч нерсе айтышкан жок. Көрөбүз да. Ой, сен аны аласың. Так азырынча даяр эмес. Бирок баары бир бул убактылуу кызмат орунда, ушундайбы? Мен буга анча ишене албайм. Мен бул наристеге көнүп калдым. Ал кыймылдап жатат, кармап көрөсүңбү? Коркпо, коркпо. Сен аны сезип жатасыңбы? Ал керемет. Мен элестете да калбайм. Аны калтырып, Балтимордон учканымда 1 айда 5 жолу. Мындан дагы начар нерсе барбы? Балтимордо гана жашоо. Бул начар болмок. Рахмат. Мен бул орунду абдан жакшы көрөм.
Сен бааларын карачы. Билесиң, биринчи эмнени тапкым келет. Уотервуддан лофт батирди. Меган мага өзүнүкүн көрсөттү. Сонун экен. Качан көйгөй болгондо, комендантка айтканда, ал өзү келип чечип берет экен. Кечир, биз бир эле нерсени көрүп жатабызбы? Алтыным, азыр деле бизге жакшы эле ыңгайлуу. Анткени айлык маянам менен сенин артыңан кууп келе жатам. Жакында болсо туш-туш жактан кирешилер келет. Сен спорт залга мүчөлүк билеттерди сатуу менен алек болбой элесиң да, чынбы? Эй, бул жакшы эмес. Болбой жатат. Алар мага бекер коктейль беришпесе, мен кантип спорт залга мүчөлүк билеттерди сатам? Көп эмес комиссионерлар болсо жакшы болот эле. Сен $800 бул ишке короткон жок белең? Ошентип менин пландарым ушундай. Эгерде сен инвестициялык кеңешчиге лицензия алсаң, анда кош бол контора жана атактанка салам. Макул. Демек сен муну белгилегиң келеби? Мен диеталык коланы ичким келип жатат. Диеталык кола? Эмне болду? Сен чыныгы шарапты каалабайсыңбы? Бүгүн эртең менен кустум. Эмне? Ооба, Кайдан анттың? үйдөн. Сен жумушка барганча чыдасаң болмок. Сен жумушка барганда куссаң, анда 5 күн эс албайт белең. Бул өтө жагымсыз. Рахмат. Бирок менимче бул акылмандуулук. Рахмат. Мен Одрини такыр эле түшүнө албайм. Ал коллежди бүтүргөн, көптөгөн жылдар бою жогорулаганга аракет кылган. Анан 15 жаштагы кыздай болуп, кош бойлуу болуп баарын таштап жатат. Албетте, мен бир күнү балалуу болгум келет. Бирок карьераман бала үчүн баш тарткым келбейт. Түшүнөсүңбү? Ал кеткени сен үчүн жакшы да. Ооба, аның чын. Айтмакчы, чындап күлгүлүү нерсени уккуң келеби? Клей тайекем менен Жери тайэжеңем дагы балалуу болгон жатышыптыр. 4-үнчүсү. Ай, көп бала го. Клей тайекем өзүнө келе албай жатат. Эмнеге антип жатат? Баардык акча үчүн. Алдын ала эле ал баласын Гарварддагы колледжге окутам деп ойлонуп жатат. Кандайдыр бир мааниде бул жалгыз аныкы. Айтайын дегеним, ал бул жерде калбашы керек болчу. Инвестиция боюнча кеңешчинин лицензиясын алгандан кийин абдан көп акча таба алмак. Эмнеге ал кеткен жок? Мен билбейм. Менимче бул жумуш жакшыраак болчу жана көп табам деп үмүттөнгөн. Жери тайэжеңем ошол учурда кош бойлуу болчу. Кандай апа? Майк көкөңөрдө оготкон жокмунбу? Эмнеге ал бул жакта болуш керек? Сара, кымбатым, мен билем да. Ал кээ бирде сеникинде калып жүрөт. Апа. Алтыным, менин айтайын дегеним, үй бүлөгө тийиштүү кумарларың жоопкерчиликсиз. Апа, сен билесиң да, кайдагы үй бүлөлүк милдеттер? Кымбатым, бул сенин жашооңо болгон Кудайдын планы эмес. Сен ушул үчүн мага чалдыңбы? Жок. Мен сага туулган күнүмө эмне кааларымды айтайын деп чалгам. Кеч болуп калды. Мен сага бир нерсе сатып алып койдум. Мейли, мен аны деле кабыл ала алам. Бирок мен жекшембиде сени жыйындан көргүм келет. Апа, мен акыркы күндөр өзүмдү жакшы сезбей жүрөм. Негизгиси, сен жекшембе күнү эртең менен ооруп каласың. Эмне бул оорбу? Менин 2 кызым бир жылда бир жолу жыйынга келип менин жаныма отуруп койсо. Макул. Жекшембиде көрүшөбүз. Рахмат, кымбатым. Уксаң апа. Эй, алтыным. Мен оорукананын төлөмдөрүн төлөп бүттүк го дегем. Мага азыр $340 төлөмдү салып жиберишти. Мен сага чалам деп унутуп калыптырмын. Алар мага өткөн жумада чалышкан. Мурунку төлөмдөр алардын системасында калып калыптыр. Бул 10 жыл мурун болгон, алар кантип ушинтишти? Канткен менен Сара, алар өтүп кеткендин үстүнө үстүк сурашпай эле да. Мен аларга чалып сүйлөшөм. Жок. Бул тууралуу кабатырланба. Аркы жумада отпуска берилчү акчамды алам. Анан чечип коем. О, Сара, рахмат. Рахмат сага. Апа, атамдын медициналык төлөмдөрү тууралуу сөз болгондо мага ар дайым ыраазычылык айтпай эле койсоң болот. Биз баарыбыз колдон келген кылып жатабыз. Апа катары силерден артык кыздарды элестете албайм. Мен сени сүйөм, апа. Жекшембиде кезигебиз. Эмне болду? Эртең жыйынга барганы калдык окшойт. Эми, кел буга башка тарабынан карап көрөлү. Балким мен сулуу,
Жаш, компетенттүү кандидаттарды менин жаңы бизнесим үчүн жолуктурам. Майк, бул бизнестеги перспектива эмес. Бул уюлдук телефондор менен пирамидалык схема. Жок, бул такыр башка. Бул жерде аз эле эмгекти берешендик менен сыйлашат. Эч ким уюлдук телефону менен сүйлөшүп жатып эле акча иштеп тапкысы келбейт. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Рахмат. Келгениңе чоң рахмат. Билбейм, мен бул жерге сенсиз келет белем. Эми футболду сагындым дебейин. Бирок чындыгында мен аны кое берип жибердим. Кантке менен сен ар жумада барбай эле койсоң болмок. Мен көчүп келгичекте. Мариям периштеден эркек көрбөсөм бул кандайча болот деп сурады. Периште ага, сенин үстүңө ыйык рух түшөт. Сени бардыгынан жогору тургандын күчү каптайт. Ошондуктан төрөлө турган ыйыкка Кудайдын уулу деген ысым берилет. Төрөбөс деп аталган тууганың Элизабетта каарыганда кош бойлуу болду. Анын боюна бүткөнүнө 6 ай болду. Анткени Кудайдын бир да сөзү күчүн жоготпойт. Мариям, мен Теңирдин кулумун. Мага сен айткандай болсун деди. Ошондон кийин периште анын жанынан кетти. Бүгүн бул окуяны кайрадан угушуңарды каалайм. Бренда турмушка чыкты беле. Өзүңөрдү анын ордуна коюп көргүлөчү. Биздин ыйык сынган кызыбыздан күткөн эмесмин. Бирок ал жигит менен ойноштук кылып жашабайт. Бирок ал ата-энесин капа кылам деп эле корккон эмес. Же жигитин капа кылам деп. Ал аны өлүмгө өкүм кылышат деп корккон. Эгерде муну башкалар билип калышса, аны таш бараңга алышмак. Мен Теңирдин кулумун. Теңирдин сөзү боюнча болсун. Теңир ага берген көрүнүшкө баш ийиш үчүн Мариямга ушундай кайрат керек болгон. Азыр бардыгы телефон менен көп сүйлөшүшөт эмеспи, туурабы? Анан бизде баарына керек болгон нерсе бар. Бизде бир нерсе бар. Сен кантип ушунун баарына жетчесиң? Өзгөчө деле эмес. Болгону кээ бирде мага бул үйдү акылдан адашкандар басып алгандай сезим болот. Бирок негизгиси сенин келгениң сиңдим менин. Санитарларды убагында чакырганда эле билиш керек. Билбейм, мен ансыз кантмекмин. Силер балалуу боло элегиңерде каражатыңар жакшы болчу. Макулсуңбу? Тамашалап жатасыңбы? Эгерде баардыгы балалуу болууга шартты күтүп отурса, анда биздин коом бир нече жылдар мурун эле жок болмок. Ооба. Силер Майк экөөңөр үйлөнүү той тууралуу ойлонуп жатасыңарбы? Күнүн белгилейли деген оюңар барбы? Жок. Биз али буга даяр эмеспиз деп ойлойм. Кымбатым, бул жака келип мага жардам берип кое аласыңбы? Макул. Мен билем, алтыным. Кел жардам берейин. Рахмат, баары сонун болду. Рахмат, алтын кызымсың. Сен билесиң да, сен үчүн баарына даярбыз. Бирок, сенден бир нерсени суранайын дедим эле. Шаршембе күндөрү сыйынуу группасына келсең жакшы болмок. Сара, бул абдан керемет. Биз көптөгөн сыйынууларыбызга жооп алып жатабыз. Ооба. Мен кетишим керек, апа. Биз кетип жатабыз. Жок, суранам, кетпечи, жок. Мен сени сүйөм. Мен дагы сени сүйөм. Мага ушундай өзгөчө күндү тартуулаганыңа чоң рахмат. Мен кубанычтамын. Сен Белек майрамына балатын кооздошкон келесиңби? Мен сенсиз кыла албайм. Көрөбүз. Бизди чакырганыңарга чоң рахмат. Ар дайым кубанычтабыз. Мен эң сонун убакыт өткөрдүм. Сен муну чечип коюшуң керек. Ооба, албетте. Рахмат. Мен сени сүйөм, апа. Мен сени сүйөм, Сара. Өзүңдү кара. Макул. Жакшы баргыла. Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Силер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Мени менен барганыңа рахмат. Койсоңчу, мен ушундай балмуздактан баш тартмак белем. Билем, сен футболдук таймашты кое берүүгө мажбур болдуң. Жыйынга барганыңа ыраазымын. Баары жайында. Мен насаатты дагы уктум. Уюлдук телефондор үчүн Кудайга даңк 6 фунтка жогорулаткан. Кудай тууралуу сөздү токтот. Мен үйүмдөгүлөрдүкү эле жетиштүү. Макул, анда бул тууралуучу.
Мен жаңы эле утуп алган Клиффилдке $100 үчүн рахмат. Абдан сонун, эң сонун. Рахмат, Сэм. Абдан жакшы болду. Бул менин эң жакшы шымым болчу, досум. Бул сенин эң жакшы шымың эмес. Бардык булганбаган шымым менин эң жакшы шымым. Эмне болду? Мен кичине өзүмдү жакшы сезбей турам. Болгону. Эчиң ооруп атабы? Жок. Кеттик. Мен кош бойлуу эмесмин. Мага муну далилде. Бул жөн гана акчаны коротуу. Үмүтүм чоң. Бош эмес. Мен бош эмес дедим го. Булар канчалык так болот? Алар дайыма туура көрсөтөбү? Мен дарыгерге барышым керек. Жумушка бар. Мен бул үчүн кам көрөм. Пальтоңду кий, эртерээк түштөнөбүз. Сен ага айткан жоксуң да, чынбы? Жок, айта элекмин. Бул жакшы, ага айтпаш керек. Эң жок дегенде эмне кыларыңды чечкениңче. Бул сенин денең жана сенин чечимиң. Ал болгону баарын бузат. Андан дагы, эгерде сен төрөйүн деп чечсең, анда бул тууралуу билбей эле койгон жакшы. Өзгөчө эгер сен аны менен мамилеңди сактап калгың келсе. Кеттик. Анда эмесе биз кайда барабыз? Фингеби? Өткөн жумада ал жакта болгонбуз. Ооба, туура. Сен бир ресторандан 2 жолу тамак жебейсиң да. Мен айдайынбы? Жок. Мен каарыганча жашайм деп чечтим. Абдан кеч. Сенин машинаң кайда? Мен билбейм. Менимче бул жерге калтырсам керек. Абдан жакшы. Мен сени эмнеге жумушка алдым экен? Анткени сен мени сүйөсүң. Ошондойбу? Анда эмесе Коллинс айым, сиздин кош бойлуу болгонуңузга 6 жума болуптур. Мен аборт кыла албайм. Эч ким сен кылышың керек дебей эле. Бирок сенин жүзүңө караганда бул каалабаган кош бойлуулук. Сен атасына айттыңбы? Жок. Сенден сурасам болобу? Баланын атасы менен мамилең бекемби? Бекем деп сиз эмнени айтып жатканыңызга көз каранды го дейм. Силер үйлөнүү, балдар тууралуу сүйлөштүңөр беле? Жок. Мен сага ал кандай кабыл алары тууралуу айтпай эле коеюн. Бирок мен сага эгер жалгыз баланы төрөп, өстүрүү үчүн эмнени башыңан кечирериң тууралуу маалымат берип коеюн. Болжол менен баланын 1-жылында тарбиялап, багыш үчүн $16,000 талап кылынат. Бул жака медициналык тейлөөнү да кошуш керек. Сен толтурган анкетага караганда, сенин медициналык коргооң жакшы экен. Андыктан биз муну кошпойбуз. Бирок баары бир бул болжол менен $7,982 түзөт. Эми сенин коргооң боюнча сен аны өзүңдүн жетекчиңен алдың беле? Ооба. Кандай деп ойлойсуң? Сен бул жумушту сактап кала аласыңбы? Жана ошол эле учурда балага керектүү көңүл бура аласыңбы? Мен билбейм. Болгону мен аборт кылганга бара албайм. Айтсаң, эмнеге сен бул процедурага мындай мамиле кыласың? Бул сенин динчил оюң үчүнбү? Түшүнөм. Мен дагы динчил чөйрөдө чоңойгом. Уксаң, Библия эң сонун китеп жана ал керемет окуяларга толгон.
Бирок сен эсиңде болсун. Бул илимий китеп эмес. Түйүлдүк бул өчүргүчтөй эле өлчөмдө. Анын колу да, буту да, көзү да, мээси да, жүрөгү да жок. Ал болгону клеткалардын топтому. Ал тирүүбү? Албетте тирүү. Ал сенин колуңа чыккан сөөл сыяктуу. Сен сөөлгө жашооңдун бузушуна жол бербейсиң да, туурабы? Сөөлбү? Ал баланы сөөлгө салыштырды. Ал түйүлдүктү сөөлгө салыштырды. Макул, ал туура эмес сүйлөп алды. Ал бул процедураны иштеги майды алгандай, же ботекс инъекциясын алган сыяктуу айтты. Ушундай начар операцияга жумшак сөздү колдонушат. Сен жүрөккө жасалган операцияны көрдүң беле? Ал анча жагымдуу эмес. Бирок ал адамдар үчүн керек. Менин жоолугум. Мен жоолугумду унутуп калтырмын. Мени машинеде күтүп турасыңбы? Муну кылба. Үч аян. Теңир сага 3 жума берет. Жашоону танда. Жашоону танда. Өз жашооң ордоңдой өрбөйсүңөрбү? Кыйын болгон эки жүздүүлөр. Сен эмнеге мынча жүрөккө кагылып алып жатасың? Ушундай адамдар мени соттогондо чыдай албайм. Сени соттогондо? Алар сени көргөн да жок. Соттошкон. Мен 16 жашымда. Мен мектепке окуп жүргөндө сүйүп калгам. Мен балалуу болгум келген. Бирок сен менин апамды билесиң да. Эгер ал өз жашоосун бузбай калса, менин жашоомду сөзсүз түрдө талкалайт. Менимче сен деле муну жакшы кыласың. Мен ал туура болгон үчүн аны жек көрчүмүн. Чын элеби? Мен азыр элестеткенден корком. Кандай деп ойлойсуң? Эгерде 16 жашымда төрөсөм, мен азыр турган ордумда болот белем. Сен азыр мени өспүрүм бала менен элестете аласыңбы? Ал эми атасычы? Атасы менен эмне? Анын бул тууралуу өз ою болгон эмес беле? Болгон эмес, эгер менин апама ишенсең. Эмне ал каалаган жок беле? Албетте, албетте. Биз бири-бирибизди сүйчүбүз. 16 жаштагылар сүйгөндөй. Абдан күчтүү. Биз үйлөнөлү деп жатканбыз. Ал жумуш тапмак. Батир ижарага алмакпыз. Кандайдыр бир керемет болуп, көпкө бактылуу жашамакпыз. Анан эмне болгонун билесиңби? Биз реалдуулукка туш болдук. Сен эки өспүрүм, колдорунда аттестаты жок, кирешеси жок, баланы бага алмак деп ойлоп жатасыңбы? Уксаң, Меган. Абдан өкүнүчтүү. Эч нерсе эмес. Билесиңби, ал баланын атасы жашоодо эмнеге жетти? 16 жашымдагы жалгыз сүйүүм. Ал пицца ташып иштейт экен, менин апам өткөн айда көрүптүр. Пицца ташып жүрүптүр. Апам мага айтканча чыдай албай келиптир. Ошондуктан көрдүңбү? Бул окуянын акыры жакшы өттү. Мен жардам сурап Клейт айкеме кайрылдым. Ага айттым: "Клейт айке, мен сени менен сүйлөшүшүм керек. Менин бизнес тармагында сага суроом бар. Түшүнсөң, сен мага кандай пайдалуу кеңеш бере аласың? Кандай акыл айтасың? Качан мен чечим кабыл алыш керек болгондо, ошол кеңешиңди эстейин." Ал менин бөлмөмө кирип, мени менен сүйлөштү. Ал: "Билесиңби, Мет, мен сага айтайын.
Качан адамдарга ишенүү тууралуу сөз болгондо үй бүлөңөн жана бизнестеги досторуңан сырткары эч кимге ишенбеш керек. Анткени сен алар менен иштешип кеттим деп ойлонгондо мына сага сени өлтүрүшөт. Ошол убакта анын чөнтөгүнөн машинесинин ачкычын алып башка жерге жылгызып ордуна коляска коюп койдум. Биз машинеге карай бастык. Анан ал машинесин издеди. Сен анын жүзүн көрсөң го. Бул күлкүмүштүүбү? Ооба. Абдан күлкүмүштүү болду. Сен ал жерде болушуң керек болчу. Эгерде Клейт айкенин ордунда сен болсоңчу? Сага күлкүмүштүү болот беле? Алгач мен Клейт айкемдин ордунда эч качан болбойм. Алтыным. Билесиңби? Сен анын ордунда болдуң. Эмне? Мен кош бойлуумун. 6 жума болуптур. Эмне? Бир нерсе дечи, Мет. Чын эле биз? Мен? Сен тактадыңбы? Бул эмне? Бул эмне дегениң, Мет? Албетте мен тактадым. Жигитке мындай кабарды ушинтип айтып, андан башка жоопту каласыңбы? Түшүнсөң, мен айтайын дегеним, Бирок болгону 2 варианты бар, Мет. Сен мага Нике Шакегин белек кылышың керек. Же мени ооруканага жеткирип коюшуң керек. оорукана? Менин пландарым бар болчу, билесиңби? Биздин планыбыз бар болчу. Пландар? Мисалы, кийинки бизнеске болгон мүмкүнчүлүгүңдү сынообу же спорттук таймаштарда койгон пенсиондук топтогон акчаңды чогултуубу? Мет, сен азыр иштеп жатканыңдын жалгыз себеби сенин тайекиң сага бул жумушту бергенде болуп жатпайбы? Уксаң, бул келечекте такыр балалуу болбойбуз дегенди билдирбейт. Жөн гана азыр эмес. Түшүнсөң, биз даяр эмеспиз. Биз даяр эмеспизби? Же сен даяр эмессиңби? Сара. 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 Колдору жана буттары өсүп, көзүнүн кареги пайда боло баштайт. Мээси өнүгөт. Сен такыр эле сөөлгө окшобойсуң. Апа, бул ким? Ой, келдиңерби? Биз Дейзи экөөбүз станаркай баштаганбыз. Тыгынга туш болдуңарбы? Жок, жолдо. Эмне? Сен жакшы элесиңби, алтыным? О, анын жалайыгын алмаштырыш керек. Мына, карма. Баланы ал. Мына ушундай жонун сыла. Пальтоңду бери бер. Алып барып коеюн. Анын жалайыгын алмаштырыш керек. Апа, эмнеге мен муну кылышым керек? А сен кылсаң эмне болот? Ал сенин балаң да. Сен ыйлаганда менин көзүмө дагы жаш айланат. Качан сен корккондо бүт кооптонуң ичиңде, бирок сенин оюңда мен миңдеген аралыкта алысмын. Сен уnuттуңбу? Мен эч качан кеткен эмесмин. Анткени мен бул жердемин. Сенин жаныңдамын. Мен сени жараткам. Менин колум сени жасаган.
Качан сага өмүрдө мен үйлөгөнүмдө менин максатым жана планым бар болчу. Билбейм. Оюңда мен сени түшүнбөй жатам. Сен эмнеден өтүп жатканыңды, мен сени жаратып жатканда сага өз жүрөгүмдү бергем. Бул клеткалардын жыйындысы эмес. Бул бала. Албетте бул бала. Сен эмнени күттүң эле? Эң негизги суроо, сен аны менен эмне кыласың? Мен чече элекмин. Эмнесин чечесиң? Бала силердин баардык планыңарды бузат. Сен чын эле компаниянын эсеп кысабын дагы бир кош бойлуу аялга тапшырышат деп ойлоп жатасыңбы? Мен азыр Конекстин эсеби аз ойлондуруп жатат. Сен чын эле баланы бага аласыңбы? Кош бойлуу болгон үчүн жумуштан чыгарышпайт. Жок, сени жумуштан чыгарышпайт. Бирок алар Конекстин жумушун теңге берип коюуга эч нерсе тоскоол болбойт. Мен жашоомо тийиштүү суроону Карсл групптун каалаганына негиздеп чече албайм да. Уксаң, эгер сен күнүнө 3 сааттан уктап, жеке жашоого, акчага ээ болгуң келбесе, баланы калтыр. Сен Мэтке айттыңбы? Сара, эсиңдеби? Кечээ мен сага мен кош бойлуу болгон жигит тууралуу айтпадым беле? Пицца ташыганбы? Ооба. Бирок ал бул жумушта иштеп баштаган эмес. Ал мыкты жигит болчу. Ал Лакростун стипендиясын алуу үчүн Сиракуза жолунда болчу. Бирок качан мен кош бойлуу болуп калганда, ал өзүн башкара албай калган. Мен ал эч качан менин кош бойлуу болгонумду жана аборт кылганымды билбей эле койсо, жакшы эле жашай бермек деп ойлойм. Балким экөөбүз мамилебизди сактап калмакпыз. Уксаң, эгерде убакытты кайра артка кайрууга мүмкүн болсо, мен айтпайт болчумун. Мен барышым керек. Ооба. Эсиңдеби? Мен кечээ улгайган аял тууралуу айтпадым беле? Ал 3 көрүнүш болот деген. Менде бирөө болду. Менин балам төрөлүптүр. Ал кичинекей татынакай кыз экен. Анан ал Сара, бул түш болчу. Тиги улгайган аял көтөрүшчүлөрдүн бири болсо керек. Меган ал ушунчалык реалдуу болду. Мына ошол үчүн тиги динчил фанаттар менен такыр сүйлөшпөш керек. Алар сага кыйын учурда келишет да башыңа ар түрдүү кызыктуу ойлорду киргизип салышат. Сен азыр ой басып турган учур. Андыктан булардын баарын башыңан чыгар. Макулбу? Макул. Сара, угуп жатам. Жарнама төлөмдөр тууралуу эмне болду? Баары жайында. Телевидение дагы. Жакшы, мен сага чалам. Макул. Сара Коллинс. Сара, биз сүйлөшүшүбүз керек. Эмне деп чечтиң? Сара, Эмне кылайын деп жатасың? бардык жоопкерчиликтин баарын мага арта салба. Макулбу? Биз отуруп бул тууралуу сүйлөшсөк болот. Жоопкерчиликтүү адамдардай бол. Жоопкерчиликтүү? Сени жоопкерчиликтүү адам деп айтса болобу? Экзаменге даярданганын ордуна болбогон ишти кылып жүрөсүң. Анан сен ошону жоопкерчилик деп жатасыңбы? Сара, бизде варианттар бар. Түшүнсөң, биз көңүлүбүзгө башка иштерди дагы алышыбыз керек. Мисалы, сен баланы төрөсөң, баланы өзүнө алгысы келген кандайдыр бир үй бүлөнү таап, аларга берсек болот.
Кымбатым. Бизге бул керек болот. Мына ушундай. Мен муну бул жакка тагам. Анткени мен сени сүйөм. Бул оюнчукту карасыңар. Сэм, андан көрө муну эл. Сен кетишиң керек. Анткени алар уктаганы жатканда Аяз ата келет. Сара, эсиңдеби? Сен бул оюнчукту жасабадың беле? Ойлоп көрсөң, качандыр бир күнү балдарың бул балатынын айланасында чогулушат. Сара муну кичинекей кезинде жасаган. Абдан кооз экен. Сага жактыбы? Ооба, ал канча жашта эле? 8 болчу. Аны балаты кыйлчы. Таланттуу кыз. Ооба. Сен белек майрамынын маанайын, жанашаңын бир жерге катып койгон жок белең? Жок, кечир. Бир нерсе болдубу? Эч нерсе. Бул Мет үчүнбү? Айта башта. Мен кош бойлуумун. Кош бойлуу? Менимче сен пландаштырбасаң керек. Ооба. Эмне кылайын деп жатасың? Апама айтарым анык. Айтайын дегеним, силер үйлөнөлү деп жатасыңарбы? Ошондо сен жумуштан кете аласың. Дагы башка варианттары бар. Сара, сен айтпайсың да. Уксаң мени. Укчу мени. Атамдын төлөмдөрү тууралуу эмне дейсиң? Анан дагы Мет. Бир жумушта 6 айдан ашык кармала албайт. Анын ал тургай топтомдуу картасы да жок. Өзү болсо инвестиция фирмасында иштейт. Менде башка тандоо жок. Сенде дайыма тандоо эркиң бар. Мет эмне дейт? Ал эч нерсе тууралуу ойлонбойт. Көйгөй ушунда. Ал буга даяр эмес. Кийин балалуу болууга толугу менен даяр болот. Балдар тажатып, башаламан кылып жиберет. Бирок кеч киргенде сен элестеткенден алда канча жеңил болгонун мойнуңа аласың. Сара, бул баланы төрө. Биз качандыр бир күнү бул төлөмдөрдү төлөп бүтөбүз. Мет акылга келет. Анткени бул олуттуу себеп. Анан да ал сени сүйөт. Ооба, аның чын. Катуу сүйгөндүктөн мен эми кош бойлуумун. Ал сен бул жерде тиешиң жок да, Денис, менин карьерадагы бүт максатым ушул жумуш орунду алуу болчу. Менин планым эле. Албетте мени атам менен апамдай кылып көчөгө ыргытып салышпайт. Бирок Carson Group эң эле кирешелүү бул орунду кош бойлуу аялга бербейт. Сара, сен дайыма эле кош бойлуу ойдон калбайсың да. Сен ал жерде төрөгөнчө иштесең болот. Кандай болгон күндө да сени жүрөктү ооруткан адамдардын арасында иштегениңди элестетип оор. Сен алардын Одри тууралуу айткандарын уккан жоксуң да. Иштеген аялдар деле кош бойлуу боло алышат. Билесиңби? Алардын мыйзамдуу түрдө акысы бар. Макул, мен баланы төрөйүн. Анан мен эмне кылам? Жумушка баланы алып барып иштейминби? Жаман көрүнөт. Уксаң, мен оңой болот деген жокмун. Бирок сен өз күчүңдү баалабай жатасың. Сен коллежди эң жакшы баалар менен аяктадың. Жөн гана буга жашооңдогу оор тапшырма катары мамиле кыл. Мен болсо, сен жумушка кеткенде балаңды карап тура алмакмын. Мен сенден муну сураганга батынбайт болчумун. Сен суранбай элесиң. Мен өз эрким менен жардам сунуштап жатам. Мен ансыз деле кечки үйдөмүн. Сен эмне мага ишенбейсиңби? Албетте, мен сага ишенем, Денис. Бирок түшүнсөң, мен өз түйшүгүмдү сага арткым келбей эле. Эгерде баланы багуу сага оор болсо, анда биз аны багып деле алмакпыз. Бул өтө кызык көрүнмөк. Менин оюмча, баарыбыз үчүн мен андан арылганым эле туура болот. Сара, сен аборт кыла албайсың. Эмнеге, апа? Анткени аборт күнөөбү?
Ал эми күйөөгө тийбей туруп кош бойлуу болгончу? Бул күнөөнү кантыш керек? Анткени ал да күнөө да. Жок. Бирок эми сен кош бойлуу болуп каларыңды этибар албай кумар кылаттың. Бирок биринчи күнөөдөн башкасын жасоо менен арыла албайсың. Сен эч качан, балким эч кандай күнөө жок деп ойлонгон жок белең? Кудай дагы. Сара, эсиңдеби? Сен менин бөлмөмө кирип айткансың. Кайгырба, Сара. Мен сыйындым жана сездим. Кудай мага баары жайында болот. Атаң айгат дебедиң беле? Кана эми? Ошондой болдубу? Балким мунун баарын өзүң ойлоп тапкандырсың. Балким алдыда боло тургандын баары жалгыз мага тийиштүүдүр. Сара, бизге эмне жакшы экенин Кудай өзү жакшы билет. Билесиңби, апа? Мен азыр ал менин бар экенимди дагы унутуп калган го деп ойлоп жатам. Сара. Алло, саламатсызбы? Аялдарга кеңеш берүү бөлүмүнө чалганыңызга чоң рахмат. Азыркы тапта биз иштебейбиз. Эгерде кабыл алууга жана процедурага жазылгыңыз келсе, убактысын такташ үчүн бирди басыңыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Сара Коллинз. Саламатсызбы, Сара? Сиз мындай процедурага биринчи ирет жазылып жатасызбы? Алло. Алло. Сиз линиядасызбы? Мен аны сүйөм. Ал дагы мени сүйөт деп ойлойм. Бул эмне жетишсизби? Мэт. Мына туура эмес мисал. Кандай деп ойлойсуң? Биз Тайжың Джерри экөөбүз бири-бирибизди сүйөбүзбү? Сүйөсүңөрбү? Ооба, албетте сүйөбүз. Дайыма сүйгөнбүз. Мунун үстүнөн эмгектениш керек, акмак. Сүйүү бул өзүнөн өзү пайда боло турган нерсе эмес. Сүйүү бул, мен билбейм. Бул сен өзүңө алган абалдын үстүнөн болгон күрөш. Сүйүү бул алдыга жылууга күчүң жок болуп калса дагы багынып бербөө. Уксаң, сүйүү бул бирөө үчүн жашоо. Сен муну Сара үчүн кыла аласыңбы? Ооба, даярмын деп ойлойм. Мен анын мага турмушка чыгуусун сурайын деп ойлоп жаткам. Мына азамат. Көйгөй эмнеде? Сен өзүңдүн күн тартибиңди тездетесиң. Жок. Баары андан оорураак. Мисалы, мен буга чейин анын турмушка чыгуусун сурансам, ал макул болмок. Ал мени сүйгөн үчүн ошентмек. Бирок азыр анын жүрөгүн жана колун сурасам, балага ата керек болгон үчүн эле макул болот. Токто, кел азыр чечели. Ал сени сүйүшүн каалайсың, бирок ал сага муктаж болушун каалабайсыңбы? Жок, мен муну айтайын деген эмесмин. Мен жөн гана нике кантип ушинтип башталат деп түшүнө албайм. Бул башка тапанча такканга барабар. Убакыт өткөн сайын мен ичимдеги нааразычылыкты сезем деп ойлойм. Мэт. Бери кел. Эстесең, Кетинин туулган күнү качан? Февралдын 10-у. Жакыныраак, 8-февралда. Менин үйлөнгөн күнүм канчасы? Мен билбейм. Менимче жайында го, 29-июлда. Тапшырманы аткар, Эйнштейн. Мүмкүн эмес. Кудайга даңк. Сенин чоң энең дайыма Кейти убагына жетпей төрөлдү деп эсептечү. Мен уксаң,
Биздин убакта адамдар бири-бирин сүйүп, үйлөнүшөт. Бирок кийин сүйбөй калышат да, ажырашышат. Сен элестете да калбайсың. Тайэжең жер экөөбүзгө кандай гана оор болгон. Бирок эч нерсеге аны алмаштырбайт болчумун. Билесиңби эмне үчүн? Анткени көпчүлүк адамдар чокусуна чыга электе эле багынышат. Ал тургай ал жерге барышкан дагы эмес. Сыр ушунда. Жакшы жок. Эң жакшы болсо реалдуу. Сен эң жакшыга ээ боло аласың. Бирок сен ага жаман нерседен өткөндөн кийин гана жете аласың. Анткени так ошол жерде эң жакшы нерсе жашырылган. Эң жакшы демек эркек болуу балам. Ошондуктан жок, эч нерсеге өкүнбө. Эң жок дегенде ушул жумага чейин. 3 балалуу болгон мен арызданып, нааразылансам болот. Билесиңби? Аялдар күйөөлөрүнө алар жума күндөрү бош деп айтканды үйрөнүштөрү керек. Балким ошондо дем алыш күндөрүнө убакыт болот. Баарын ойлогонго. Кайрадан бул дүйнөгө кайтканга даяр болуш үчүн болгон окуяларды талдаш керек. Сен бул тууралуу кабатырланбайсың. Жок, колледжге керектүү акчага дагыбы? Аларга жакшы билим керек. Эгер алар мага кам көргүлөрү келсе, карлык, билесиңби? Менин талабым өтө чоң. Сен карап туруп антип айтпайсың. Антип ойлобойсуңбу? Туулган күнүң менен, апаке. Мен тамак даярдадым. О, керемет. Сага жактыбы? Ооба, ооба. Албетте. Сен эмне жебейсиңби? Жейм, жейм. Албетте жейм. Сен канча жаштасың? Бул менин туулган күнүм эмес да. Бул сенин туулган күнүң. Макул. Кел, сыйыналы. Макул, кел. Мына эми мен уктайын. Жок, кымбаттуу Ыйса. Бул тамак үчүн рахмат. Тазалап адалдап бер, суранам. Бүгүн апамдын туулган күнү эң сонун өтсүн. Ыйсанын ысымынан сыйынабыз. Амин. Амин. Кичине каалайсыңбы? Жок, рахмат, мен жедим, болбой койду. Сен канча жумуртка алдың? Билбейм. 7, 8 го? Мына ошондо сен тоюп калгансың го. Бул абдан көп жумуртка. Сен тамактангандан кийин эмне кылайын деп жатасың? Бул сенин туулган күнүң. Сен каалаганыңды кылсаң болот. Кандай деп ойлойсуң? Менимче сен чанат тепкиң келип жатат. Дагы ошентким келет.
Апа, мен сени сүйөм. Демек, эми сен мен тууралуу ойлонуп калдыңбы? Анда сен 10 жылга кечигип калдың. Бул бала менин атама караганда баалураакпы? Рахмат. Жөн гана ыраазычылык айтайын дегем. Ал мен чалсам жооп бербей жатат. Сен аны билесиң. Мен жөн гана ага өкүнүп жатканды айтайын дегем. Ал абдан чоң ката кетиргени турат. Билесиңби, апа? Ал эми муну билет деп ойлойм. Ал муну эмгиче кылып салмак. Биз бир нерсе кыла алсак керек. Баардыгын ызы чуу кылыппы? Бир нерсе бар. Сен кыла ала турган. Сыйынуубу? Сен сыйындыңбы? Албетте сыйынгам. Ушунча ынталуулук менен мен эч качан сыйынган эмесмин. Балким атаңа сыйынгандан дагы күчтүүрөөк сыйындым. Бирок ошол сыйынууга мен жооп алган эмесмин. Апа, Кудай сыйынууларга жооп берет. Сен муну билесиң. Бирок дайыма эле биз күткөндөй жооп бербейт. Так ушул үчүн ишеним керек. Биз үчүн эмне жакшы экенин Кудай жакшы билет, эсиңдеби? Мен билем. Бирок ал аборт кылып салса, эмне кылабыз? Баары бир ал сенин кызың боюнча. Менин сиңдим боюнча кала берет. Анан биз аны ар дайым сүйүп келгендей сүйө беребиз. Ооба. Ишен, болду эми. Болду, жетишет. Баары жайында. Мэт акылдуу. Никтин жүрөгүнө гольфтун клюшкасы аркылуу жетсе отурганын билет. Бул чынбы? Кандай деп ойлойсуң? Мен балалуу болсом жумушта жогоруланга мүмкүнчүлүк болбойбу? Балким жоготосуң. Аны сага беришет элек. Эгер сен бала төрөсөң, Тед сыяктуу убактыңды жана күчүңдү жумшай аласыңбы? Аял катары мен сени түшүнөм. Мен сенин тараптамын. Бирок бирдей эркиндик, бирдей жоопкерчиликти түшүндүрөт. Чынын айтканда, Одри сыяктуу аялдар биздин ишибизди оорлотот. Аялдарды жогорку ишке көтөрүүгө болбойт деген ойго алып келишет. Эгер сага бул орун керек болсо, эртеңкиге чейин баарын чеч. Сен жашсың. Кийин деле үй бүлө курганга жетишесиң. Ойлонуп көр. Мага сенин идеяң жакты. Анан шрифттин көлөмүн өзгөрт. Жана баарын солго жылгыз. Аларга жагат. Алар бизге иштеген убакытка төлөп беришет. Агентство көп акча табат. Мен сени менен сүйлөшүшүм керек. Мен кетишим керек. Дженнифер менин кош бойлуу экенимди билиптир. Мен билем. Мен ага айткам. Кандайча сен ага айттың? Айтууга туура келди. Кече мени кабинетине чакырып, сенин жумушуңа тоскоол боло турган себептерди билбейминби деп менден сурады. Анан менин досум сен ага айттың. Сен эмнени ойлондуң? Мен сенин досуңмунбу? А сен мага доссуңбу? Ооба. Сен мени жумуштан чыгарып салышын каалабайсың да, чынбы?
Бирок так ушундай болмок. Мен сен тууралуу билип туруп, аларга айтпай койсом. Мени жумуштан чыгарышса, сага жакшы болот беле? Ал эмне деди? Менде дагы бир көрүнүш болду. Сара, акылдан адашпачы. Сен дагы бир түш көрдүң. Жок, эсиңдеби? Өткөн жолу. Дейзи абдан кичинекей эмес беле? Дейзи? Эсиңдеби менин кызым? Ой, албетте. Түшүңдөгүбү? Бул жолу ал 6-да экен. Биз чана тээп жүрүптүрбүз. Токточу. Биз динчил фанаттар сени кыла элек ишиң үчүн өзүңдү күнөөлүү сезишиңди каалап жатышат. Менимче сен өзүңдү күнөөлүү сезип жатасың. Мен баланы калтырсам, аны тарбиялаганга мүмкүнчүлүк болмок эмес. Ал тургай орто мектепти бүтүрмөк эмесмин, колледжди бүтүрмөк тургай. Мен бир начар батирде жашамакмын, жөлөк пул менен тамактанып. Менин жана баламдын жашоосу кандай болмок? Акыркы убактарга чейин бул тууралуу ойлонгон да эмесмин. Эсиңдеби? Өткөн жылы пикникке барбадык беле? Мен өзүмдү начар сезип жатам деп үйгө эртеле кетип калгам. Мен өзүмдү начар деле сезбейт болчумун. Лиза баласы менен келгенде өзүмдү начар сезип кеткем. Менин балам дагы анын баласы менен тең болмок. Ал эми азыр мен билбейм. Мен дагы балалуу боло аламбы? Эгерде мен аборт кылсам, мен дагы өзүмдү ушундай сезбейминби? Ким билет? Эч ким билбейт. Сара, мен өз чечимимди кылгам. Сен дагы өз чечимиңди чыгар. Болгону ушул чечим менен жашай аларыңа ишенимде болушуң керек. Кандайча? Мен айрап салбадым беле? Саламатсызбы? Сиз мага жардам бере аласызбы? Макул, аракет кылайын. Мен 2 күн мурун бул жакка келгем. Бул жерде открытка таратып жаткан улгайган аял бар болчу. Сиз ал ким экенин жана азыр кайда экенин билесизби? Бул белек Майрамдын открыткасы экен. Мындай открытка таратпайбыз. Сиз мындай открытка тараткандарды көргөн жок белеңиз? Жок. Анда муну сизге берейинчи.
Кечиресиз. Ой, кечирим сурайм. Эч нерсе эмес. Жөн гана фильм тартып баштайбыз. Рахмат. Силер көтөрүлүшчүлөр тууралуу тартасыңарбы? Жок, алар көтөрүлүшчүлөр эмес. Бул аялдар асманга кат учурган жатышат. Алар аборттон кийин реабилитациядан өткөн аялдар. Бул шариктер эмнеге керек? Алар төрөлбөй калган балдарына кат жазып туруп, шариктин ичине салып, анан асманга учурушат. Бул аялдар Кудай аларды кечиргенине ишенишет. Бирок алар өзлөрүн кечире алышпайт. Эмне анан бул жардам береби? Ооба, жардам берет. Ар дайым жашоодо биз туура эмес чечим кабыл алганда, биз кечиримдин жолун издеп, андан ары жашаганга күч табышыбыз керек. Алар так ушуну кылып жатышат. Бул абдан таасирдүү ыкма. Менин сизге кызыктай суроом бар. Сен эгер Кудай ушундай кудуреттүү болсо жана баарын кыла алса, анда ал өтө оор ташты, өзү көтөрө алгыс ташты жарата алабы деп сурагың келип жатса керек. Жок, Мен бул суроого көптөгөн жылдар бою ачууланчумун. Сага эмне кылып жардам бере алам? мен билейин дегем. Кудай дагы деле өзүн адамдарга түш аркылуу, аян аркылуу ачып береби? Ыйык жазууда кылган сыяктуу. Кээ бир адамдар Кудай ыйык жазууда жазылгандай түш аркылуу, аян аркылуу өзүн ачып бербей калган деп эсептешет. Бирок менин оюмча, Кудай ушунчалык кудуреттүү, ал дагы деле өзүнүн балдарына ачылат. Эмне? Сен аян алдыңбы? Ошол сыяктуу. Билесизби, мен өтө олуттуу чечим кабыл алышым керек. Анан да тез арада. Мен бир нече анча ачык эмес түш көрдүм. Анда мен муну кылсам эмне болоору көрүндү. Тактап айтканда, муну кылбасам эмне болоору тууралуу. Мен болгону билишим керек. Бул аян чындыкпы? Же жокпу? Кантип билем? Жана маанисин түшүнөм. Мен буларды жөн гана түш катары эсептемекмин. Эгерде бул открытка болбосо. Бирок мен аны таба албай жатам. Сара, бул аян чындык экенин билиш үчүн жалгыз жол бул аны Кудай сөзү менен салыштырып көрүү керек. Бирок бул чындыкпы же жокпу деп бүт ыйык жазууну окуп чыкканга менин убактым жок. Жакшы. Кел анда башка ыкманы колдонуп көрөлү. Сен кабыл алышың керек болгон чечим нейтралдуубу? Жана кабыл алынчу чечимдин баардыгы эле Кудайдын эркине туура келеби? Же чечимиңдин бириси Кудайдын эркине каршыбы? Экинчиси. Анда аян чындык, чындык эмеси маанилүүбү? Кудай сага эмне кааларын билесиңби? Мени кечириңиз. Менимче Кудай мага жана менин көйгөйлөрүмө абдан кеч кам көрө баштады. Мен билбейм, сен кандай чечим кабыл алышың керек. Бирок байкашымча сен оор абалда турасың. Бирок бил, Теңир жаныңда. Ал сага жардам берет. Бул кыйынчылыктарды басып өткөнгө күч кубат, акылмандуулук берип кубанычыңды кайтарат. Мен сенин көздөрүңдөн аны көптөн бери көрө элекмин. Эң жакшы, чуркаганга даярдангыла, балдар. Ордуңарга, ордуңарга. Сара, суранам, кетпечи. Мен эмне деп айтарымды билбейм. Келериң менен мага чалчы, суранам. Мен сени сүйөм. Сен 500-чү креслонун чуркаганын кое берип жибердиң. Менимче уткан адамга 4/1 төлөп беришет. Таң калыштуу. Мени бул азыр такыр кызыктырбайт.
Эмне азырынча жаңылык жокпу? Мен жөн гана үн кат калтырып жатам. Ал мен чалганда жооп бербей жатат. Анда эмесе жеңилбе. Ал келет. Алар дайыма ушинтишет. Сара, суранам. Бул кайрылуумду уккандан кийин мага кайра чал. Уксаң, мен жөн гана каалаганым. Апа, биз келдик. Дейзи? Кандай апа? Менин кичинекей чүрпөм кана. Мынакей, сени күтүп жатат. Кана, салам де. Салам. Кичинекей чырагым менен. Менин неберем. Ал меники дагы. Биз ошондо ушундай кылганыбызга кубанычтасыңбы? Кандай кылганыбызга? Дейзи. Бул кичинекей нерсе болчу. Кооз бекен? Ошондо ушундай кылганыбызга кубанычтасыңбы? Кандай кылганыбызга? Үйлөнгөнүбүзгө. Сен билесиң да. Бизде өзгөчө деле тандоо жок болчу да. Менимче биз туура чечим кабыл алганбыз. А сен кандай деп ойлойсуң? Ооба, мен дагы ушинтип ойлойм. Колин сайым. Ооба. Сара, сиз бүгүн өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Жакшы. Сизге бүгүн бирөө жарым келеби? Бүгүн белек байрам эмеспи? Жок, мага кам көргөндөрдүн баардыгы каза болушкан. Байкушум. Анда мен сиз менен болоюн, Колин сайым. Майрамыңыз кут болсун. Сени дагы куттуктайм. Кечиресиз, мага келе аласызбы?
Siz Sarasızbı? Bul sizsiz da. Жоқ, бул сенсиң. Менби? Ооба, мен бул сенсиң. Бирок улуу жана акылдуураак. Эмнеге мен бул жердемин? Көрүш үчүн. Эмнени көрүш үчүн? Сенин чечимиң алып барчу багытты. Мен чечим кабыл алдымбы? Жок. Мен кабыл алдым. А сен азырынча жок. Сенин балаң дагы деле ичиңде тирүү. Сен жалгыздыкта өлгүң келбейт да, чынбы? Жок. Мага ишен. Сен ар дайым туура эмес чечим кабыл алганыңды ойлонуп жашаганың келбейт да. Сара, сага бул абалдарды Кудайдын көз карашы менен караганга мүмкүнчүлүк берилди. Эми кайраттуу жана ишенимдүү болуп өз чечимиңди чыгар. Сен бул тууралуу айта аласыңбы? Мен ачыгын айтпасам, туура эмес болот го деп келдим. Мен кош бойлуумун. Мен жон гана силер муну билишиңер керек деп ойлодум. Ооба. Менимче Тедди алат окшойбуз. Ал эң жок дегенде кош бойлуу болбойт. Чын элеби? Ооба. Ыйса. Мен абдан коркуп жатам. Эмне кылышымды билбейм. Апа болгонду дагы билбейм. Апа болгонду билбейм. Сен мага керексиң, Кудайым. Теңир, мен сени капа кылганым үчүн кечир. Мен атамды сагынып жатам. Мен аны сагындым. Ал мага керек болчу. Ал мага керек болчу. Мен абдан сагындым. Мен сага аны алып кеткениң үчүн ачууландым. Ал эми азыр ал сенин жаныңда экенине ишенем. Бул аян үчүн сага рахмат. Мен ансыз эмне кылмакмын, билбейм. Менин аристемди сактаганыңа рахмат. Эми апа болгонду үйрөтчү. Аны сүйүүгө үйрөт. Ага кам көрүүгө үйрөт. Жана мага кам көрчү, Иса. Мага кам көрчү. Мен сеники болгум келет. Мен сеники болгум келет. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Сени сүйөм.
Мен sen мага керексиң. Муну кылба. Мага көбүрөөк керек. Бизге көп нерсе керек. Сара, уксаң, мен жеткилең эмесмин. Бирок менин колуман келгенин кылам. Кудайдын жардамы менен сага эң жакшы болуп бергим келет. Сага Кудайдын жардамы менен. Мен сага эч катачылык кетирбейм деп сөз бере албайм. Мен сөз бере албайм, кемчиликсиз болом деп. Бирок мен сени эч качан калтырбайм деп сөз бере алам. Качан караңгы болгондо мен сенин колуңду кое бербейм. Эгер жашоо сага оорчулук келтиргиси келсе, сөз берем. Ал биринчи мен аркылуу өтүшү керек болот. Сен мени буга чейин сүйрөп келдиң. Эми сени колума көтөрүүгө мага убакыт келди. Менимче, сен өз чечимиңди кабыл алдың. Мен дагы чечтим. Биз баарыбыз үйлөрүбүзгө белек майрамга арналган дасторконго жана белектерибизге кайтаардын алдында мен бир нече жарыя айтайын. Алгач мен Теңирибиз төрөлгөнүн жарыялаган керемет хордун даңктоосу үчүн ыраазычылык айтам. Эми жыйынга белек майрамына жана Пасах майрамына келген машаякчыларга айтаарым, биздин жыйындын эшиги 1 жыл бою ачык. Анан да биздин бир тууганыбыз Сара Коллинстин алдыда боло турган үйлөнүү тою тууралуу айткым келет. Сара, мен сени жана болочоктогу күйөөң Метти биздин жыйындан көргөнүмө кубанычтамын. Sarah, it will be my pleasure to welcome you and your husband-to-be Matt into our church. Алдей балам, менин ичимде тынчтан. Эс ал балам менен, баар жайында. Алдей балам, менин ичимде чоңой. Сен ал жерде коопсузсуң, менин чүрпөм. Мен бир кездерде сени жок кылам деп ойлонгоnuма ишене албай да турам. Алтыным, апаң кээ бирде өзүн бала катары сезет. Анан мен сени сүйөм. Керек болсо өз өмүрүмдү берем. Кичинекейим менен. Мен өз өмүрүмдү берем. Сени ар дайым коргогум келет. Алдей балам. Мен сен тууралуу кыялданам. Сен кандай болуп чоңоёсуң? Элестете аласыңбы? Алдей балам менен. Менин ичимде жылмай. Сени сүйөрүмдү бил. Мен ишене да албайм. Качандыр бир убакта сенсиз жашайм деп ойлогонумду, алтыным менен. Мени кээ бирде коркунуч басат. Анан мен өз өмүрүмдү берем. Сени сүйөм, алтыным. Hush,